Ала Тоо аянтындагы Садыр Жапаровду колдоо митингинен кийин тазалыктын кызматкерлери түн ичинде таштандыларды чогултуп, аянтты жууп кетишти. Жалпысынан 25 кызматкер 2 техника менен иштеп, 1 тонна акыр-чикир чыгарышкан. Башаламандык учурунда күч кызматкерлери менен митингчилер бири-бирине таш аткылашкан Орозбеков көчөсү да бүгүн таң эрте менен кече эч нерсе болбогондой таза экен. Бирок бул көчөдө жайгашкан кафе-ресторандардын ээлери тарткан чыгымдарын эсептеп жатышат. Кече тамактануучу жайлардын терезелери жана ошол жерде иштеген кызматкерлердин унааларынын айнектери талкаланган. Чайканалардын биринин официанты Нурлан Мамытовдун айтымында, милиция элди таратып жаткан учурда залда 20дай киши болгон. Алар ызы-чууну көрүп, дүрбөлөңгө түшкөндүктөн эшикти ичинен бекитип, тынчтандырууга аракет кылдык дейт окуянын күбөсү. Вчера примерно 6:30 со стороны площади нахлынула толпа людей. 18:30га чукул Ак үй жактан адамдардын жалданган тобу бул жака чуркап өтүштү. Аркасынан эле укук коргоо органдарынын кызматкерлери иттери менен кууп келишти. Анан митингчилер аларды карай таш ыргытып атышты. Ошондо чоң таш бул терезеге тийип сынып калды. Милициядан 3-4 киши ошол таштарды терип алып, кайра өздөрүнө ыргытышканын да көрдүм. Жетиге чукул тартип сакчылары митингчилерди Москва көчөсүнө чейин сүрүп чыгышты. Күч менен таркатылган митингден кийин медициналык жардам сурап ооруканаларга 22 адам кайрылган. Алардын 19 күч кызматкерлери, 3-өө жарандар. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында 21 киши алгачкы жардамды алгандан кийин дароо эле үйдө дарыланууга чыгарылган. Баарынын абалы канааттандырарлык деп бааланып жатат. Улуттук госпитальга 3 киши кайрылган. Бүгүнкү күндө ал жакта да 1 киши жатат. Ал дагы күч органдарынын кишиси, баш мээси чайкалып жана мойнунан бир аз жаракат алып түшкөн. Бүгүнкү күндө состояниясы стабилдүү, керектүү дарыланууну алып атат. Ал эми бир кысмы улуттук госпитальга түшкөн кыз резина октон төшүнө тийип ошондон жабыркаган. Ушиб, анан кийин гематома менен түшкөн. Ал кыз дагы кечинде состояниясы стабилдүү болчу, үйүнө амбулатордук дарыланууга кеткен. Ал эми милиция митингден кийин массалык башаламандыкка жол берген 166 кишини кармады. Ички иштер министрлиги алардын 162си тактоо аныктоо иштери жүргүзүлгөн соң кое берилгенин маалымдоодо. Окуя бирдиктүү реестрге жазык кодексинин массалык башаламандык беренесинин негизинде катталып, камакта калтырылган 4 кишиге карата сотко чейинки өндүрүш башталды. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 264 беренесинин негизинде катталып, сотко чейинки өндүрүштери башталды. Мунун алдында УКМК Жогорку кеңештин экс-депутаты митингдин уюштуруучусу Каныбек Осмоналиевди абактагы саясатчынын агасы Сабыр Жапаровду кармап кеткени белгилүү болгон. Аларга коопсуздук комитети бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптагууда. Шектүүлөр азыр УКМКнын тергөө абагында. Тынч башталып кагылышуу менен аяктаган саясатчыны колдоо акциясын 3-күчтөр пайдаланып кетти дейт саясаттануучу Айданбек Акматов. Анын айтымында Атамбаевдик режимдин курмандыгына айланган мурдагы депутатту бошотууну талап кылган митинг негиздүү өткөн. Бирок акцияга чогулгандар Ак үйдү көздөп чуркаган жаман адаттан алыс болуусу керек эле дейт ал. Албетте өлкөдө кырдаалды курчутуп бийликти кулатууну көздөгөн күчтөр белгилүү. Алар Атамбаевдин тарапкерлери, ошонун Атамбаевдар аябай өч алууга кызыктар болуп даяр турушат. Алар эптеп эле ушу башаламан болсо экен, бийликти кулатса экен деген ал айдан ачык, ал түшүнүктүү нерсе. Бийлик дагы ошого жараша бир айрым маалыматтарга караганда ар кандай жактардан өзүнүн күчтөрдү, спортсмендерди топтогон деген маалыматтар бар. Бирок кечээки кагылышууда алар жөнүндө маалымат чыкпады. Бирок бийлик дагы өзүнүн даярдыгын көргөндүгү ошо тартип коргоо органдары аркылуу булардын бардыгы көрүндү. Деги эле бизде коомдо мындай бир коомубуздун бир бөлүгүндө бар, башаламандык болсо, анан биз мародёрлук кылсак деген дагы адамдар бар. Белгилей кетсек, Борбордук аянтта 2 мартта Садыр Жапаровду колдоо митинги өтөрүү тууралуу билдирүү мэрияга Каныбек Осмоналиевдин атынан түшкөн. Ал кечээки нааразылык акциясында модераторлук кызматты аткарды. 48 саатка камакка алынган мурдагы депутаттын баш коргоо чарасы эртең сотто каралаары күтүлүүдө. Чынара Нурсейитова, Тилек Жуматаев, Нью ТВ.